Кыргызстан айылындагы эң узун көчө тегизделип оңдолуп жатат. Ал үчүн айылдагы бир туугандар салым кошушту. Алсак 8-июлда алар бир тууган агасына аш бермек. Бирок президент Садыр Жапаровдун ысырапкорчулук боюнча чыккан жарлыгын колдоого алып, мал союунун ордуна ага кеткен 150 000 сомду жол оңдоого жумшашты. Элдин батасын алайлы деп атыр. Бул соопчулук үчүн. Анткени ады канча малдар союлуп, канча эмелер болуп атыр. Ошон үчүн эл үчүн кызмат кылып коюп, соопчулук алып койсо бул Алла ыраазы болот да. Алланын ыраазылыгы үчүн биз ушундай эме жолго барып атырык. Бизди көргөндөр, кийинки буундар, жаштар, эмелер, ой ушундай кылса болот экен деп туруп, ушундай талим тарбия алганга бул өзүнчө жол деп ойлойм да. Мал сойгонго деле алыш жетмек эми ошо келет жеп кетет, ал не пайдасы? Бул эми бул акемдин арбаганда соопчулук болуп атыр да. Ысырапкорчулуктан баш тартып жол оңдогон бир туугандар керектүү техникалардын кызматын дагы өздөрүнүн каражатына алышты. Мындан тышкары көчөгө кум шагылдарды төктүрүп, 4 кичи көпүрөнү да оңдоп беришти. Анткени жаан-чачын болуп, арыкка суу келген убакта жарактан чыгып калган көпүрөлөрдүн айланасы көлчүк болуп, унаалардын жана адамдардын өтүүсүнө бир топ тоскоолдуктар жаралып келген. Bir жагы соопчулук, bir жагы ысырапкорчулукка каршы ишти жазайык деп сүйлөшүп туруп, ушул ишти жасап атабыз. Мына азыр 47 КАМАЗ кум түшүргөнбүз. Грейдер келип тегиздеп берет. Буга чейин бул көчө көп машиналар өткөндүктөн ушу көлчүк болуп, жамгыр жааганда көп эме болчу. Ушу көчөнү бир сыйра атамдын көчөсүнүн атынан коюлгандыктан ушу оңоп коелук деп бир туугандар акылдашып туруп 150 000 сомдой акчаны ошол көчөгө жумшадык. Узундугу 2,5 километрди түзгөн бул көчө бир туугандардын агасы Жаныбек Айтпаевдин наамынан коюлган. Бул чоң көчөдө 100дөн ашык түтүн бар. Жаңы салынып жаткан мектеп та, спорт комплекс та дал ушул көчөдө жайгашкан. Мал союп аш берүүнүн ордуна жол оңдогон бир туугандардын бул чечимин айыл эли жапырт колдоого алышты. Айылдыктар ашыкча ысырапкерчиликтин ордуна ушундай демилгелүү иштерди жасоо кийинки муунга да үлгү экенин айтышты. Рахмат, ушул өзүнүн көз жеткезсе да ушунун балдары мынакей соопчулукка ушул жумушту кылып атыр. Көчөнү оңдоп атыр, кум төгүп атыр, көпүрө салып атыр. Бул өзү аябай сонун жумуш. Биз ыраазыбыз ушул көчөнүн. Биздин кылган жумуштун баары ушу балдарыбыздын келечеги, ушулардын алдында болуп турган ийгиликтери. Şu ballardan kulak atışlar şart düşüp versek, yollarını oğup versek, muallimler çıkat, doktorlar çıkat degende şu bizden geleceğiz ballar. Ысырапкорчулук ырыскын азайтат. Андыктан коомчулук президенттин демилгесин колдоп, мындай элет калкына пайдалуу иштерди жасоону колго алышкан. Жаркынай Тургунбекова, Бекжан Жумабек уулу, Эркинай Жумабекова, Бакай Ата району.